Камакта отурган активист Автандил Жоробеков үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасы кечке маал 1-май райондук сотунда каралды. Жарандык активист Фейсбуктагы Беспредел Кейджи баракчасынын модератору Автандил Жоробековду УКМК аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 24-ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Беспредел Кейджи баракчасына акыркы учурларда Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык иштер жана ал боюнча журналисттик иликтөөдө ата талган адамдар боюнча маалыматтар байма-бай жарыяланып турган. Бишкекте автоунаада баратып ок аткан адамды милиция кармады. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы автоунаа үлпөт кортежине чыккандыгын билдирди. Издөө иштеринин натыйжасында 23 жаштагы жаран кармалган. Анын жанынан МР 371 үлгүсүндөгү сигналдык тапанча алынган. Бирок огу жок болгон. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө иштери жүрүп жатат. 5 декабрда күндүзгү саат 2ге жакын Түштүк магистраль Тынчтык проспектиси кесилиштеринде ак түстөгү Тойотадан абага ок чыгарылган видео тараган. Унаанын мамлекеттик номуру так көрүнбөйт, болгону 555 деген сандар байкалат. Ысык көлдө 5 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына күнөөлүү деп табылган айдоочу 8 жылга камалды жана анын машина айдоосуна 3 жылга чек коюлду. Андан тышкары мамлекетке 50 000 сом зыян келтирген деп табылды. Соттолгон жаран Кант шаарынын 41 жаштагы тургуну Фуртикова деген аял. Автокырсык 2019 жылдын 30 августунда балыкчы Чолпон ата жолунда Сары Камыш айылында болгон. BMW X5 менен BMW жеңил унаасы кагышып 5 адам каза тапкан. Алардын арасында 1 жаштагы наристе дагы бар болчу. Жол тандабастын аял айдоочусу менен жүргүнчүсү түрдүү жаракат менен ооруканага жаткырылган.